Адилет Чымырбаев 1991 эгемен өлкөдө төрүлгөн. Алдыңкы жаштардын катарын толуктайт. Ал өзү сыяктуу мекенчил жаштар менен биригип кайрымдуулук ишин колго алган. Ал эми өткөн жылда эгемендүүлүк майрамында өз айылына элибиздин кызыл туусун орноткон. Эгемендикти барктай билүү жана сактап калуу, мамлекетибиздин жана элибиздин өсүп өнүгүшүнө салым кошуу баарыбыздын милдет деп эсептейт. Канча деген мамлекеттер бар. Эгемендүүлүккө жетпей жүргөн, жери бар, желеги жок, жери жок. А биз Кудайга шүгүр, жерибиз бар, желегибиз бар. 30 жылдан бери эгемендүүлүк өз алдынча мамлекетпиз. Эми биз ушул эгемендүүлүктүн кадыр баркына жетиш керек го, жаштарчы. Иш кыла турган убак келди. Анан ушу ишибизди баштадык да. Мамлекетке салымыбызды кошуп, колдон келген жардамыбызды берип баштадык. Өкмөт деле, мамлекет деле карап отура бербей, чогуу биргеликте иш кылсак жакшы да. 1991 жылдын 31 августунан тарта Кыргызстандын жаңы тарыхы башталган. Эгемен жана көз карандысыз өлкө катары Кыргызстан башка мамлекеттер менен эки тараптуу дипломатиялык алака катыш түзүп, тең ата мамиле күтүүгө жетишкен. Тарыхчылардын айтымында бул кыргыз элинин кылымдан бери талпынып, эңсеп келаткан тилеги. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгына жетиш үчүн бир нече деген тарыхый этаптарды басып өткөнү баарыбызга маалым. Аны ар бир кыргызмын деген жарандар билет болуш керек деп ойлойм да. Ийгиликтер жылдан жылга өсө берсе, демек биз алдыңкы өнүккөн мамлекеттердин катарына кошула алабыз. Серепчилер канчалык оор жана азаптуу күндөр болгондугуна карабай, Кыргыз мамлекети өлкө катары жашап кете алганын айтышууда. Мындан тышкары, Кыргызстан 20 жыл аралыгында чоң жоготууларга дуушар болуп, ошол эле кезде эбегейсиз ийгиликтерди багындыра алган. Мамлекет болуунун өзөгү мына ушул эгемендикте, эркиндикте жатат. Дүйнө жүзүндөгү башка мамлекеттерде Кыргызстанды көз карандысыз мамлекет катары таанып, өлкөбүз Бириккен Улуттар уюмуна, ЮНЕСКО, Дүйнөлүк соода уюму сыяктуу эл аралык кадыр барктуу уюмдарга өз алдынча мүчө болду. Биздин өлкө ушул 31 жылдын ичинде эмнеге жетти? Эркиндигибиз бар, мына сөз эркиндиги дейбиз. Президенттен баштап тиги карапайым бардык жарандарга чейин сындап жатабыз. Дүйнөлүк аренада болсо биздин спортсмендерибиз маданият тармагында желегибизди желбиретип туруп, Кыргызстанды, кыргыз элин, кыргыз өлкөсүн бүт дүйнөгө таанытып жатат. Бул албетте кыргыз эли үчүн чоң кубаныч болуш керек. Илгери Шотландиянын Уоллес деген күрөшүүчүсү ушу дарга асылып жатканда да эркиндик деп туруп өлүп кеткенде, ошон үчүн эркиндикти биз азыр баалашыбыз керек. Кыргызстанда саясий туруктуулукту орнотуу үчүн коррупцияны тамыры менен жок кылууга азыркы мамлекет башчыбыз өзгөчө көңүл бурууда. Муну менен өлкөнүн экономикалык абалын жакшыртып, калктын жашоо деңгээлин көтөрүү үчүн айлык маяналар, социалдык төлөмдөр мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүлдү. Кумтөргени улутташтырылып, мамлекеттин энчисине кайтарылды. Гүлдөгөн өлкөнү куруу бир гана өлкө башындагыларга тийиштүү эмес. Мамлекеттин өнүгүшү, уюткулуу улутубуздун уланышы баарыбыздан көз каранды. Рахат Бишалиева, Калмурат Мейманбеков, Ынтымак Мейманбеков, Талаш шаары.